качестве Татарова. Мамлекеттик айыптоочулар Бишкек шаарынын 1-май районунун прокурору Жолдошбеков, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Тинциев, Бишкек шаарынын Свердлов районунун прокурорунун жардамчысы Сооронкулов, жактоочу Жакупбекованын катышуусу менен ачык сот отурумунда 1-октябрь 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо айыпталган Текебаев Омурбек Черкешевичтин жана Чотонов Дүйшөнкул Кызыкбаевичтин жазык ишин карап төмөнкүлөрдү тапты. Тергөө органдары тарабынан соттолуучулар Текебаев жана Чотонов Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо айыпталат. Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 348 беренесинин 5-бөлүмүнө ылайык өзгөчө учурларда өзгөчө татаал иштер боюнча өкүмдүн кириш жана резолюциялык бөлүгү жарыяланышы мүмкүн. Мындай учурда өкүмдүн толук тексти жарыяла кылынган учурдан баштап 3 күндөн кечикпестен даярданууга тийиш. Жогоруда көрсөтүлгөндөй соттолуучулар Текебаев жана Чотоновго оор кылмышты жасоодо айып угузулган. Мындай шартта судья иш боюнча чечим чыгарууда өкүмдүн кириш жана резолюциялык бөлүктөрүн жарыялоо мүмкүн деген жыйынтыкка келет. Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 348 беренесинин 5-бөлүмү жетекчилик алып токтомдулат. Аталган жазык иш боюнча өкүмдүн кириш жана резолюциялык бөлүктөрүн жарыялап кылынсын. Токтом даттанууга жатпайт. Кыргыз Республикасынын атынан өкүм резолютивдик бөлүк 13 апрель 2021 жыл Бишкек шаары. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту курамында төралыктоочу Сатарова, сот отурумунун катчысы Кахарова, мамлекеттик айыптоочулар Бишкек шаарынын 1-май районунун прокурору Жолдошбеков, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Тинциев, Бишкек шаарынын Свердлов районунун прокурорунун жардамчысы Сооронкулов, жактоочу Жакупбекованын катышуусу менен ачык сот отурумунда 1958 жылы 22 декабрь күнү Жалал Абад областынын Акман айында туулган Кыргыз Республикасынын жараны улуттук кыргыз үй бүлөлүү 4 балалуу билими жогорку убактылуу иштебеген мурда соттолбогон Бишкек шаарынын Даканбаев көчөсүнүн 111-24 батиринин тургуну бөгүт коюу чарасы катары 2017 жылдын 26 февраль күнүнөн тартып Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө изоляторунда камакка алуу тандалган 2019 жылдын 28 февралынан тартып үй камакта 1-октябрь 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмүнө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо Текебаев Омурбек Черкешевич 1967 жылы 2-октябрь күнү Ош областынын Кызыл Жар айылында туулган улуттук Кыргыз Республикасынын жараны мурун соттолбогон убактылуу иштебеген үй бүлөлүү 6 балалуу Бишкек шаарынын Орто Сай айылынын Орнакеев көчөсүнүн 11-үйүнүн тургуну бөгөт коюу чарасы катары 2017 жылдын 26 февраль күнүнөн тартып Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө изоляторуна камакка алуу тандалган 2019 жылдын 28 февралынан тартып үй камакта 1-октябрь 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо Чотонов Дүйшөнкул Кызыкбаевич айыпталган жазык ишин карап чыгып 2017 жылдагы 2-февралында Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 135, 139, 334, 336, 338 беренесинин 1-бөлүгүн 340, 342, 345, 348, 350 беренелерин жетекчилик алып өкүм кылат. Текебаев Омурбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөнкул Кызыкбаевич 1-октябрь 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш окуясы жок болгондуктан акталсын. Текебаев Омурбек Черкешевичке жана Чотонов Дүйшөнкул Кызыкбаевичке карата тандалган
үй камагындагы түрүндөгү бөгөткөө чарасы өкүм мыйзамды күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын. Акталган Текебаев Омурбек Черкешев жана Чотонов Душон Кутизетбаевичтин реабилитацияга болгон укугу таанылсын. Өкүм мыйзамды күчүнө киргенден кийин акталган Текебаев Омурбек Черкешев жана Чотонов Душон Кутизетбаевичке жазык болгонту менен байланышкан залалдын ордун толтуруунун тартибин түшүндүрүү менен кабарлама жиберилси. 2017 жылдын 15 мартындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө кызматынын 1-бөлүмүнүн тергөөчүсү Султаналиевдин токтогу менен Текебаевдин намындагы Жалал Абад областынын Башкоркон районунун Жарыке айылынын Үсөнов көчөсүнүн 30 жер участогуна 1995 жылы чыккан маркасындагы автомашинасына аялы Текебаеванын намындагы Бишкек шаарынын Баканбаев көчөсүнүн 111 үйүнүн 24 батирине көрсөтүлгөн дарек боюнча батирдин номер 12 унаа токтоочу жайына Бишкек шаарынын Даятов көчөсүнүн 74 үйүнүн 19 батирине Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүнүн номер 402 жер участогуна Чүй областынын Аламедин районунун Орто Сайылынын Балык Кумар көчөсүнүн номер 46 жер участогуна Жалал Абад областынын Токтогул районунун Арал айылынын Чычкан капчыгайындагы жер участогуна 2005 жылы чыккан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасына Чотоновдун намындагы 2006 жылы чыккан Toyota 4 Runner маркасындагы автомашинасына салынган камак өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин алып салынсын. Иш боюнча далил зат катары табылган абоненттер жана абоненттик түзүлүштүн ортосундагы байланышуулар жөнүндөгү Маевскийдин номери А4 форматтагы бир тармактагы маалыматтар Модиндин номери боюнча жана Мамат Керимовдун номерлери боюнча СД дисктер маалыматтар авиапассажирдик манифесттер БТБ 24 банкынын Маевскийдин банктык эсептен көчүрмө бөлүктөрү иш материалдары менен бирге сакталсын. Өкүмдөн нааразы болгон тарап 30 сутканын ичинде Бишкек шаардык сотуна жеке даттануу жана жеке сунуш келтирүүгө укуктуу. Омурбек Черкешевич, Душон Кутизетбаевич сиздерге резолютивдик өкүм түшүнүктүү болсо, дагы айтып кое турган нерсе, жазык процессуалдык кодексинин 139 беренесинин негизинде жана аталып өткендей өкүмдө көрсөтүлгөн кабарлама алгандан кийин силер 429 берененин негизинде сотко кайрылып, өзүңөрдүн калган эмгек пенсиялык турак жай жана башка укуктарыңарды калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрылууга укуктуусуңар. Ал эми калган өкүмдүн сыпаттама жүйөлөмө бөлүктөрү 3 күндүк мөөнөттө сот аркылуу жазылып берилди. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи тарапка. Соттук отуруп жазылды. Ya karang olsa sırta çık. Сыртқа шыға ма? Sırta çıkarlar. Сыртқа шыға ма? Жеке алып. Это мой. Батты. Туғандар, Өлікшкеш Душон Кутизетбаевичтер толық ақталды. Нет, вера всегда была. Я думаю, рано или поздно этот день должен наступить. Мына құрметті достар, ошентип 4 жылдан кейінгі
Салам. Акталуу. Сот 1-май райондук сот толук актады. Текебаев менен Чотановду. Эмне үчүндүр менде мен байкаган үй-бүлө мүчөлөрүндө кубануу сезими жок. Кубаныч эмес, мен азыркы сезимде жеңилденүү, чарчоо катарымдай кабыл алат элек. Бирок бүгүнкү чечим кубанычтуу бир кишини мен билем, ал апам. Апам соттун кезектеги отуруму кайсыл күнү болот, саат канчада болот, мен унутуп калсам да аны унутпай эмне болду деп сурап күтүп жүрөт. Апам бүгүн эртең менен реанимациядан чыкты. Бул кабар ал үчүн абдан жагымдуу кабар болуп, ага күч кубат дем берип айыктырат деп ойлойм. Апа баары жакшы болот. Сот калган укуктарыңызды калыбына келтирүү боюнча өзүнчө сотко кайрылышыңыздар керектеди. Сиз депутаттык мандатты кайтарып жана башка укуктар боюнча кайрыласызбы сотко? Негизгиси реабилитацияга болгон толук укугубузду судья канааттандырды. Мен жана айткандай материалдык доонун баары өкмөткө коюлат экен. Мен айлык маселе болобу, 3 жылдан 4 жыл түрмөдө турдук. Айлык маселеси болобу, башка маселелер болобу. Мен эсебим боюнча бир 4 миллиондой сом болот экен. Мен жана айткандай андан баш тартам. Анткени доогер өкмөт. Моралдык компенсация төлөсөк, же айлык башка маселелерди көтөрсөк, бул өкмөт төлөп берет. Бүгүн финансылык кризис болуп турганда, өкмөткө акча жетпей атканда, ковидтин 3-чү толкунуна даярдыгыбыз начар болуп турганда, мен андай компенсация сураганым туура эмес болот. Мен аны андан мен пайдасынан баш тартам. Ал эми саясий реабилитация бул башка маселе, ал жерде материалдык маселелер каралган эмес. Аны биз кеңеш чечим кабыл алабыз. Өзүңөр уктуңуздар, анын үчүн дагы өзүнчө сотко кайрылыш керек экен. Бул дагы мындай көпкө созулуп турган ишти. Эми аны биз партиялаштар кеңеш чечим чыгарабыз. Бирок сиз саясий турмушка активдүү эле аралашасыз да? Сөзсүз түрдө мен 62-де болгонум менен, азыр чачап турганым менен граждандык позициям активдүү. Сиздерге коюлган айыпты буга чейин сиз саясий куугунтук катары баалап келгенсиз да. Анан акыры бир күнү ушундай чечим чыга тургандыгына көзүңүз жеттиби эле, күттүңүз беле, же дагы деле күтүүсүз болуп турабы? Эми бир күнү чыгарын билгенбиз, бирок качан болоорун билген эмес. Анткени көрдүңөр, заман өзгөрөт, бийликтегилер алмашат, бирок саясат өзгөрбөй эле келип атпайбы. Бүгүн ушул 3-чү президент. Алмаз Атамбаев дагы болгон, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров. 3 президент 4 жыл өткөндөн кийин гана бул иш аягына чыгып болду. Мындан улам соттордун иши, буга чейин сотторго көптөгөн ишенбөөчүлүктөр жаралып келгендигин билебиз да. Анан мындай чечимден кийин соттордун ишин мындай жакшы жакка бааласак болобу? Башкаларга да ушундай чечим чыгарышын каалайсызбы? Ооба. Мен мына бүгүнкү болгон окуя, прокуратуранын айыптоодон баш тартканы, соттун мыйзамдуу чечим чыгарганы, ушул менен эле бир жолу анан акыркы окуя болбош керек да. Мындай окуя система айланыш керек. Эгерде далил жок болсо, жалган болсо, прокуратура дагы, сот дагы адамдын өмүрүн албастан, убактысын албастан дароо мындай чечим чыгарыш керек. Мен
сот системасы, укук коргоо системасы ушул жака өзгөрүшүн каалайт. Сиз буга чейин дайыма оппозициялык саясатчы катары билебиз да, мындан кийин да оппозициялык эмеде жүрөсүзбү же кандайдыр бир бийликке оюңуз кандай болот азыр? Эми 7 апрелде биз өзүбүздүн идеологиялык альтернатива экендигибизди жарыялаганбыз. Бүгүнкү бийлик менен концептуалдуу макул эмес учурлар абдан көп, идеологиялык. Муну кыргыздар айтат, кайнаса каны кошулбайт деп. Бирок өлкөбүз бир, элибиз бир, тагдырыбыз бир. Бирок тактикалык маселелерде, тигил же бул маселелерде албетте туура ишти туура деп колдоп турабыз. Концептуалдуу идеологиябыз эми ар башка. Кызматташуу бийликке баруу болушу мүмкүн да. Эми биз идеологиялык оппонентпиз, идеологиялык альтернативабыз. Жакын күндөрү партиянын саясий кеңешин жыйнап, андан аркы иш планыбызды аныктайбыз. Урматтуу достор, ошол ушинтип сот процесси бүттү. Өзүңөр билгендей Текебаев жана Чотоновду сот толугу менен актап, далилдер жок болгондугуна байланыштуу акталсын деген чечим чыгарды. Эми Текебаевдин саясий реабилитациялануу маселеси дагы бар. Мандат алабы деген. Аны эми жакынкы күндөрдө жарыялаган. Ошол урматтуу достор, жакшы туруңуздар. Кийинки жакшы жаңылыктардан жолугушканча мен жеке ушул азыркы бийликтегилерге Атамбаев актабаган, Жээнбеков актабаган, акталбаган эми акталды Жапаровдун бийлиги учурунда бийликтегилерге бул үчүн рахмат айтыш керек.